Анан силер ушу уюткулуу кыргыз журтунун ичинде Сооронбай Жээнбековдон башка улутту бириктире турган, коомду алдыга жылдыра турган адам калбай калды десеңер, анда биз эл болбой эле коелу, анда жөлүп кетели. Анда эмне деген эме абалга такап атасыңар силер? 6 миллиондун ичинен кантип ушундай башкара турган адамдар чыкпасын? Мына мисалы азыр мен карап атам, мен мына Садыр Жапаровго каршы чыктым, өкмөт башчы болордун алдында каршы чыктым. Рас болду, эл колдоп атат, элди колдойт экен. Колдоп аткандан кийин убакыт берели, мүмкүнчүлүк берели деп баарыбыз таанып атабыз, Анан тиги Нью-Йорк Таймс жазыптыр. Киши уурдаганга шектелген кылмыш, киши уурдоо беренеси менен кесилген кылмышкер өкмөт башчы болду Кыргызстанга деп Нью-Йорк Таймс жазыптыр деп тиги жерге ага эжелер айгай кылып, ана ушундай кылмакпыз, шерменде болдук деп жазып атасыңар. Ай туугандар, силер билесиңер да, Садыр Жапаровго ошол жана киши уурдоо жана башка беренелер боюнча кандай айып тагылып, сот кандай өткөнүн баарын жакшы билесиңер да. Ошол эле Human Rights Watch, ошол эле Freedom House, ошол эле бир топ эл аралык уюмдар баардыгы таанышпады эле. Туткун катар бул саясий куугунтук болуп атат деп отчетторуна, докладдардын баардыгына жазышкан да. Анан ошонун баардыгын бир Нью-Йорк Таймс жазып койсо, ошо шерменде болдук, анан тигилдей мындай деп. Анын баардыгын билет, дүйнөлүк коомчулук деле билет. Эгер издей турган болсо чыгат ал. Кыргызстанда сот адилеттүүлүгү барбы? Соттун чечими кынтыксыз, адилеттүү, таза деп айта аласыңарбы? Айта албайсыңар. Андай мүмкүнчүлүк жок. Ошондуктан отуруп алып, анан бөйрөктөн шыйрак чыгарыпчы, ушундай бир ыплас ишти жасаганын токтотпойсуңарбы? Коомду жикке бөлүп атасыңар. Силер элдин кыжырдануусун кайра күчөтүп атасыңар. Мына Темирлан Султанбеков деген 22 жаштагы баланы 5-октябрда окуяны уюштурган деп туруп камап атат. Эгерде окуяны уюштурганга 1,5 тиешеси болсо, ал Темирлан эмес. Темирлан только спикер, сүйлөөчү, то есть сүйлөөчү, модератор. Ал абдан чечен бала экен, гений бала экен, логикасы күчтүү экен, сөз чеберчилиги, сүйлөө чеберчилиги аябай күчтүү экен, оратор экен, коомду өзүнө тартып атат. Сооронбай Жээнбековдун чучугуна жеткен сөздөрдү айтты. Ошол нерселердин баардыгын кечире албай, жаш баланы кечире албай, ушу 61деги аксакал мына жакында 62ге чыгат. Жаш баланы кечире албай, кекчилденип, майдаланып, апартып 2 айга камап атат. Ошол эле Ууру Райым Матраимовдун бир тууган агасы кара суунун баардыгын вотчина кылып башына кийип алган. Ошол Тилек Матраимов дегенди 1 айга камаптыр. Мына башталды, мына. Коомдун ызасын, кыжырын келтирип, эртең жаңы бир өрт туттанта турган себептерди мына азыртан баштап атасыңар. Азыртан. Шайылдабекова отурат. Шайлоо тополоң чыкты. Шайлоонун айынан тополоң болду. Агуу өрттөлдү. Талкаланды бардыгы. Шайылдабекова отурат. Парламент чимкириктердин баарын чогултпайсыңарбы? Тетиги жактан бергилгиле мына. Бүттү митингчилер тарады. Келме резиденциянын ичине сессия өткөрүлө дебейсиңерби? Кана чогулганы? Анан Аида Касымалиеванын оозу менен атырып алып туруп тиги эме кылып атат. Тиги кворум жок, анан кийин легитимдүү эмес. Ушул убакта легитимдүүлүктү, наркоберкини карай турган ошо чимкириктерби? Бөйрөктөн шыйрак чыгарып, жок жерден шылтоо таап, ушинтип тургандан кийин коомдун кыжырын келтирип атпайсыңарбы силер? Фактически Кыргызстанда көпчүлүгү ошол кишини колдоп, сүрөп алып келип атабы? Интернетте карап атасыңарбы? Коомдун күрөө тамырын сезбейсиңерби? Шунчалык дүлөйсүңөрбү? Шун баардыгын көрүп аткандан кийин, анан кийин тескери иштердин баарын кылып атат. Анан кантип коом биригет? Ушундай кекчил киши, майда киши, ыплас киши кантип коомду бириктирет? Анан урматтуу Сооронбай Шарипович, сиз сабырдуу экенсиз, жакшы экенсиз. Эмне кылып кыйратты ошо сабырдуулук эмнеге жеткирди? Сабырдуубу же былгытмабы? Ал башка нерсе да. Мындай ал талкуулай турган нерсе. Эртең эле кайра башталды азыр. Асылбек тиги булар эртең башталат. Кайра кыжырданып, кайра концерттин баары башталат азыр. Азыр муногу шайлоонун жокко чыгарылышына, толкундоонун чыгышына себеп болгон шакалдар, бөрүлөр, ата Жээнбековдун шакалдары кайра чыгып алып туруп элдин кыжырын тийгизип, элдин кыжырына тийип, тиги процедура, анан майда чүйдө, анан кийин
тигил бул деп арка эркинин баардыгын айтып атышат. Канат Исаев окшогон, Аида Касымалиева окшогон чимкириктердин баары чыгып алып туруп, тескери сөздөрдү сүйлөп, мондай коомду деген эртеңки тирешүүгө түртүп атасыңар силер. Сооронбай Жээнбеков ушул нерсеге азгырылып, алдыга түшүп кетип баратат, өзүн манас сезипчи. Зарылбек окшогон кошоматчы күчүктөрү манас ата деп койсо, өзүн манас сезип алыптыр. Бул киши эч качан улутту бириктире албайт. Улутту бириктире турган киши айкөл болот. Орустар айтмакчы мындай великодушный, анан храбрый болот. Коркпогон, элдин алдына чыккан, ошол учурда кечиримдүү адам болот. Анан кийин былгытып, тиягын биягына чабыштырып, биягын тиягына чабыштырып, анан кийин эл чыга калса бүрүшүп, чүрүшүп, отура калып, үнүн жай чыгарып, анан кийин эл тарагандан кийин анан коюп, баягыдай болуп, кол башчыларына приказ берип, анан ал аркылуу жанагындай эмелерди кайра тескери эметип, бардыгын каматып, ошондой иштерди баарын эмтен баштап атат да. Эртең ушул темп менен кете берсе, Сооронбай Жээнбековду сүйрөп чыгат, издеп кууп жүрүп, аркасынан кармаса, жанчат, оңдурбайт. Ушул нерсеге алып баратасыңар силер. Тарыхта мындай көп мисалдар болгон, аябай кыжырды келтирген, ушунчалык кыжырды келтирген мисалдар болгон. Ошол эле Чаушескунун мисалы, ошол эле дагы башка бир топ эмелердин, диктаторлордун мисалдары бар. Өлкөнү кайра диктатурага түртүп атасыңар. Силер кайра мындай алып чыгып, анан президент биринчи стабилдүүлүк алып келип, анан кетсин деди. Анан кийин кайра алып туруп, эртең болсо мөөнөтү бүткөнчө иштеп бергиле дейт. Эмне болот? Биз 3 жыл ичинде былгып тимеле чарт жарылып кеттик да. Анан 3 жыл, дагы 3 жылдан кийин эмне болот? Мамлекетти ойлоп атасыңарбы силер? Анан кийин отуруп алып туруп, бүт тиги кошоматчылардын баарын, шайка-майканын баарын чыгарып, кыжырды келтирип, Сооронбай Жээнбеков, урматтуу Сооронбай Жээнбеков, сиз мына көрдүңүз тополоңдо. Жанагы фейктериңиз, биримдиктин чимкириктери, Мекеним Кыргызстандын чимкириктери, кошоматчылар, жана Мирлан Бакиров окшогон, Канат Исаев окшогон, Дастан Макалева окшогон, жана Сайдулла Нышанов окшогон кошоматчы чимкириктериңер, жанагы площадьта тиги бузукулардын бардыгын жабыш керек, камаш керек деп, стрелканы башка жака буруп аткан жанагы республикадагы депутат ким эле, Жыргалбек Турускулов окшогон кошоматчылардын бардыгы сизди коргой албайт. Алар элди чыгара албайт, алардын аркасынан киши дерчибейт. Акча берсек питактагы кишилерди апарып туруп кетип калат ба, Кыргызстан партиясынын сотундагыдай болуп туруп. Башка жактан кылкылдап чыгат, элдер каршы кылкылдап чыгат. Ошол массага неме түзүп берип атат. Сооронбай Шарипович, сизде азыр шанс бар. Азыр арызыңызды жазып, тапшырып, мына рас, менин мандат эмемин моралдык укугум жок, талап кылып атат. Антымды толук аткара албай калдым, кечирим сурайм. Мына мага ошондой бир гарантия бергиле, мына мен кетейин деп арыз жазып, түз эфирде күчтөр менен талкуу кылып, ошол жерде коомдук күчтөр менен. Анан жок, урматтуулар, рахмат суранганыңарга. Ишеним көрсөткөнүңөргө рахмат. Бирок мен мына ушул убакта мен кетишим керек болуп атат. Кырдаалдан чыгуунун эң ключевой жолу, эң маанилүү жолу ушул. Менин отставканы берем, элдин кыжыртасын азайтам, реформаларды кылгыла, жасагыла. Мен болсо аксакал катары кеңешимди айтып турайын. Мына мен арызымды жазып бердим деп кетишиңиз керек.